Активист Мелис Аспековдун жүрөгүнө операция жасалды. Тергөө абагында жаткан активист Мелис Аспековдун жүрөгүнө операция жасалганын бул маалыматты 1-сентябрда Бишкектеги Бикарт менчик клиникасынын башкы директору Турдали Заиров Азаттыкка ырастады. Анын айтымында Аспековго операция 4 күн мурда жасалган, азыр жандандыруу бөлүмүнүн палатага которулду. Негизи операциядан кийин 10 күндүн ичинде жакшы болуп калышы керек. Азыр палатага чыкты, өзү басып жүрөт. Абалына карап анын кийинки чечим кабыл алынат, деди Заиров. Номер 1 тергөө абагында отурган Мелис Аспеков инфаркт алып 11 августта ооруканага түшкөн. Жарандык активисттер Мелис Аспеков менен Улан Жураев Кыргыз темир жолу мамлекеттин ишканасынын жетекчилигинен $250 000 талап кылган деген шек менен быйыл 8 январда кармалган. УКМК экөөнү каршы жаза кодексин опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бишкектин 1 райондук соту 11 майда Улан Жураевди күнөөлүү деп таап $260 000 сом айып пул салган. 24 майда Аспековго карата жаза кодексин алдамчылык беренеси менен дагы бир кылмыш иши ачылганы маалым болгон. 8 январдан бери УКМКнын тергөө абагында отурган Мелис Аспеков экинчи айып тагылгандан кийин 21 майда номер 1 тергөө абагына которулган. Ал муну коркутуу аракети деп баалаган. Аспеков 14 майда Фейсбуктагы баракчасына Садыр Жапаров шайлоо кампаниясына экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнөн $10 million алган тууралуу жазган. Мурдагы президенттин басма сөз кызматы бул маалыматты төгүндөгөн. Ички иштер министрлиги Аспековдун билдирүүсүн иликтей баштаган. 38 жаштагы Аспеков былтыр октябрдагы бийлик алмашууда Садыр Жапаровдун жанында жүргөн. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Исхак Пирматов менен Алмазбек Батырбеков сотко келишти. Алар кумтөр иши боюнча айыпталууда. Бүгүн 1 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда жогорку кеңештин экс-депутаты Исхак Пирматов менен азыркы депутат Алмазбек Батырбековдун иши каралды. Алар кумтөр иши боюнча УКМКнын тергөө органдары тарабынан айыпталып жатат. Белгилей кетсек, парламент депутаттарына каршы козголгон кылмыш иштери ар кандай өндүрүштүү каралууда. Башкача айтканда, башка соттордо. Учурдагы депутат жана мурунку парламентарий буга чейин УКМКнын тергөө кызматы тарабынан камакка алынган. Бирок экөө тең тергөө менен келишим түзүп үй камагына чыгарылган. Бүгүн алдын ала сот отуруму болуп, айыпталуучулардын экөө тең жарым сааттан кийин соттон чыгып кетишти. Журналисттердин мындай процесстерге катышуусуна тыюу салынган. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Караоке бардан күйөөсү сулатта чапкан аял видеону тараткандарга каршы арыз жазды. Бишкектеги караоке бардан күйөөсү сулатта чапкан аял окуянын видеосун тараткан көңүл ачуучу жайдын кызматкерлерине каршы арыз жазды. Бул тууралуу Октябрь райондук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Эске сала кетсек, 30 август күнү социалдык тармактарда киши аялды чыканагы менен согуп тепкичтен кулаткан видео тараган. Караоке клубдун администраторунун айтымында 29 августка караган түнү кабинкалардын биринде чоң компания эс алган. Ал ошондой эле аялды эркек киши урганын көрүп, милиция менен тез жардам кызматын чакырууну сунуштаганын билдирген. Бирок аял жардамдан баш тартып, кол көтөргөн киши анын жолдошу экенин айткан. Видео интернетке жарыялагандан бери ДА аттуу жаран ал аялдын жолдошу үйүнө келе элек. Аялга күзөт ордери берилди. Окуянын видеосун тараткан караоке бардын кызматкерлерине чара көрүүнү суранып, арыз жазды деп айтылат маалыматта. Учурда кылмыш жаза кодексинин 186 беренеси жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Буга чейин 266 берене бейбаштык боюнча иш козголгон. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин. Владимир Путин революция болбогондо жана СССР тарабаганда азыр Орусиянын калкы 500 миллион болмок. 20-кылымда өлкө эки ирет чачырап кетпегенде бүгүнкү күнү Орусия калкынын саны 500 миллионго жетмек. Бул тууралуу Владимир Путин бүгүн 1 сентябрда Владивостокто окуучулар менен болгон жолугушуусунда билдирди. 20-кылымда мамлекет эки ирет кыйраган. 1917 жылдагы революциядан кийин Орусия империясы жок болуп, батыш түндүктөгү чоң аймагынан ажырап, акырындап кайра калууна келген. Андан кийин Советтер Союзу урады. Эмне кандай болду? Ага эмне түрткү болгон жакшылап талдап чыгуу керек. Эгер ал нерселер болбогондо бизде башка мамлекет болмок. Айрым эксперттер калктын саны 500 миллион болмоктугун айтышууда, деди ал. Учурда Орусиянын калкынын саны 146 миллионго жетет. Путин 2005 жылы эле СССРдин урашын эри геосаясий катастрофа деп атаган. Ошол эле учурда ал өзүндө Орусия империясын кайра куруу тууралуу ойлору жок экенин айтып келет. Булак Марал ФМ. Эл чындыкты билсин. Ушунча болду стриптиз билетсе болмок. Билим күнүндөгү салтанатта мектептердин биринде чыгыш бийи бийленгени сынга кабылды. Орусиянын Хабаровск шаарындагы мектептердин биринде 1 сентябрь билим күнүнө карата өткөн салтанатта окуучу кыз чыгыш бийин бийлеп, андагы видео социалдык тармактарга тараган. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Видеодо көрүнүп тургандай бийчи кыз Кенже класстын окуучуларынын алдында бийлеп жаткан. Интернет колдонуучулар эки жаатка бөлүнүп, бири кызды катуу сынга алса, бири бул жөн гана бий экенин жазып чыгышкан. Бул эмне деген акмакчылык
кызыкчылык ушунча болду, стриптиз бийлетсе болмок. Бул 1-сентябрда билим күнү деген билдирүү калтырышкан. Тиешелүү органдар бул окуя боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатканы маалым болгон. Булак аргумент кейжи. Эл чындыкты билсин. Кош бойлуу аялды уруп, ага кызытылган зым менен тамга баскан адам соттолду. Эркек киши кош бойлуу өнөктөшүн шылдыңдап, кызытылган зым менен денесин күйгүзүп, ар кандай тамгаларды жана белгилерди түшүргөн. Нокен райондук соту аны 15 жылга эркинен ажыратты, бирок ал өкүмгө макул эмес. Ага каршы даттануу ниети бар. Бул тууралуу Жалал Абаддагы Справедливость укук коргоо уюмунан билдиришти. Справедливость уюмунун адвокаты Алмаз Ибраимовдун айтымында 28 жаштагы Т.И. аттуу жаран кылмыш жаза кодексинин 5 боюнча айып тагылган. Сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, кыйноо, эркинен мыйзамсыз ажыратуу, купуялыкты бузуу, бейбаштык. Соттолуучу жалпы кылмыштар үчүн 15 жылга эркинен ажыратылды. Иштин материалдарынан көрүнүп тургандай, ал узак убакыт бою өзүнүн өнөктөшүн 34 жаштагы Жамиляны аты өзгөртүлдү кыйнап, мазактап келген. Ал жаран Жамиляны башка адамдардан кызганып, ага кимдир бирөө телефон чалганда сабап салчу. Бир жолу Жамиляны башка уруп, ал жыгылганда колдорун артына байлап койгон. Андан кийин кызытылган зым менен аялдын көкүрөгүнө И деген тамганы жазган. Ал эми жамбашына жана жыныстык органына үстүнө жүрөк түрүндө белги баскан. Мунун баарын аялдын кыйкырганына карабай жасачу. Ошол эле учурда эгер ал башка бирөө менен жолукса, аны да ага жолуккан эркекти да өлтүрөрүн эскертчү. Жамиляны кыйнап жаткан кезде ал кош бойлуу экен. Мындан тышкары Т.И. аттуу жаран сексуалдык мүнөздөгү ыплас аракеттерин телефонго тартып аялдын туугандарына жөнөткөн. Видеону интернетке чыгарам деп коркуткан. Ошондуктан Жамиля жарандык өнөктөшүнүн бейбаштыгы тууралуу көпкө чейин эч кимге айта алган эмес деп укук коргоочу уюмдан билдиришти. Укук коргоочулар тергөө канчалык тез жана сапаттуу жүргүзүлгөнүнө канааттанышты. Ал эми Нокен райондук прокуратурасынын көзөмөл органы бул 5 боюнча кылмыштын квалификациясын колдоп берген. Бирок соттолгон адам бул өкүмгө макул эмес жана анын өкүмүнө даттануу ниети бар. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Шамурза Бөркулов дагы деле баягы кесел кармап элди эгемендүүлүк менен куттуктап барып, андан ары эски адаты менен ушак сөздөргө өтүп кетиптир. Мен бийликти тынч өткөрүп берген жалгыз президентмин деп, тим эле ошонусу менен кыргыздардын башына шам чырак жагып бергендей мактаныптыр. Албетте, тынч өткөрүп берет да, себеби Атамбаев эл башкарган 6 жылда андай болуп өлкөнү бүлүндүрүп, элдин канын төгүп, куралдуу төңкөрүш уюштура турган адам эл ичинен чыкпады. Өзү айтып мактанбады беле, эки революцияны тең мен кылгам деп. Жээнбеков 2019-жылы камап болсо, күз айларында Ала Тоо аянтында кан селдей болуп агат болчу. Себеби кой таштагы жуңдукорлордун пейилдери абдан бузулган эле. Бункердеги куралдарын да көргөнбүз. Саке Сокенин жолун улады. 4-чү революция болот дегендер кылыптыр. Атамбаев түрмөдө жатса революция болбойт. Азыркы бийлик 4-чү революция болуп ак үйдөн айдалгысы келсе, Атамбаевди түрмөдөн чыгарып койсун. Анда эле сөзсүз 4-чү революция болот. Аны сурап Света Тойгонбаевага окшогон ар нерсени тантыраган шарлатанкаларга убарып болуп барыштын деле кереги жок. Эл чындыкты билсин. Ортого жаккылары бар Акылбек Жапаров орус тили боюнча чыккан чуу тууралуу. Министр кыргызстандыктар парламенттик шайлоонун алдында жеке пайдасын ойлоп, эки элдин ортосуна от жагууну каалаган, кызуу кандоолары караганда өз тарыхын көбүрөөк сыйлайт деген пикирин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров Кыргызстандагы орус тилинин ролу тууралуу айтып берди. Ал бүгүн Ысык көлдө өтүп жаткан 3-чү Кыргыз-Россия бизнес форумунда сөз сүйлөдү. Жапаровдун айтымында жалпысынан Кыргызстан менен Россияны байланыштырып турган көп тармак бар. Бул соода, экономикалык, социалдык, маданий жана гуманитардык мамилелер. Бирок биздин кызматташтыктын эң башкы аргументи жана булагы баарыбыздын жалпы тарыхыбыз болуп саналат. Атап айтсак, улуу ата мекендик согуштун каардуу жылдары, советтик индустриализация жана кылымдын ири курулуштары, Байкал-Амур магистралы, Целина, космосто өздөштүрүү. Ал эми бүгүн биздин өлкөлөрдү Евразия экономика биримдиги жана башка уюмдар жакындатты. Бул азыркы замандын, мамлекеттин жана элдердин келечектеги тарыхы, деди Жапаров. Ошондой эле ал Кыргызстанда ар дайым Россияга жана анын тарыхына, маданиятына урмат сый менен мамиле жасарын баса белгиледи. Мисалы, орус тили ар дайым алдыңкы тилдердин бири болуп, Конституцияда расмий тил бойдон сакталып калганын айтты. Кыргызстандагы калктуу пунктлардын орус тилдүү аталыштарын өзгөрткөн жокпуз. Россиянын улуу акындардын, саясатчылардын, коомдук ишмерлердин эстеликтери сакталуу бойдон турат. Эң башкысы, улуу ата мекендик согушта курман болгондорго арналган эстеликтерди сактап калдык. Бүгүнкү күндө алар биздин маданияттын жана элибиздин кенчинин бир бөлүгү болуп калды.
Орус тилине болгон сый урматтын үлгүсү катары кыргызстандыктардын дээрлик баары орус тилинде сүйлөй аларын айтсак болот, деди министр. Аны менен катар Жапаров Лениндин эстелиги түртүлбөгөнүн 23 февраль, 8 март, 1 май, 9 май жада калса 7 ноябрда кызыл дата экенин айтып өттү. Мунун баары Россиядагы биздин элчиликтин алдында кызуу кандуулук менен чыккандар үчүн айтып жатам. Бүгүн өзүңүздөрдүн тарыхыңыздарды карап көрүңүздөрчү. Ал жакта жана бул жакта эмне болуп жатат? Биз көрөк орус тилдүүбүз, биз өз тарыхыбызды парламенттик шайлоонун алдында жеке пайдасын ойлоп эки элдин ортосуна от жагууну каалаган кызуу кандууларга караганда көбүрөөк сыйлайбыз. Мен бүгүнкү форумга катышып жаткандар мындайга жол бербейбиз деп ойлойм, деди Жапаров. Соңунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары өзүнүн мамлекеттик жана саясий кызматкер болуп калыптанышына орус тилинин жана Россиянын түз тиешеси бар экенин кошумчалады. Булак Спутник KG.